Саламатсыздарбы келечек кооперативинин мүчөлөрү жана биздин YouTube, Instagram баракчабыздын көрүүчүлөрү. Бизде бүгүн дагы жакшы жаңылык. Биздин кийинки мүчөбүз Кенжебай уулу Бактияр байкебиз үйлүү болуп отурат. Бүгүнкү күндө ошол Кайргүл эже апасы катары интервью берейин деп чечтик. Кайргүл эже, үйүңүз кут болсун. Мынакей документтин оригиналы баардыгы Бактияр байкенин атына катталды. Үйүңүздөр кут болсун, ак жолтоо үйлөрдөн болсун. Эми кыскача өзүңүз жөнүндө таанышып кетсеңиздер, каяктан угулуп, кандай болуп, анын кыскача балаңыз жөнүндө дагы маалымат айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен эң биринчи өзүмдү тааныштыра кетсем, мен Базарбаева Кайргүл Эмитайына Ысык көл областына караштуу Балыкчы шаарынан болобуз. Мен биринчи эң алгач бул келечек кооперативди YouTube каналынан көргөн элем. Көрүп эле сразу жактырдым, жактырып эле анан балама байланыштым. Балам Москвада эле. Анан буга да жакты. Жагып анан бул көп өтпөй эле келип калды биякачы. Келип анан биз эч ойлонбостон эле акчабызды көтөрүп алып эле түз эле келип очередке туруп жазылып калдык да. Анан өзүбүздүн төлөмдөрүбүздү жүргүзүп аттык учурунда. Жакшы, баары мына ошентип Кудайдын буйругу менен үйлүү болуп, ак жолтой үйлүү болуп отурабыз. Рахмат сиздерге. Жакшы, үйүңүз кут болсун эжеке. Эми үй боюнча айтып берсеңиз, үйдү каяктан алдыңыз? Ошо Лалафодон эле карап аттык, карап издеп, үй издеш аябай кыйын экен чын эле. Биз кыйынчылыгы, биз учурунда деген 2 миллионго жазылганбыз да. Анан ошол акчаны азыраак жазылып койгон экенбиз да. Азыр үйлөр кымбатыраак болуп, ошого көпкө издеп калдык. Бирок шаардын тегерегинен, Чүй областынан таппай калдык. Анан ушу кеминен таптык да. Сонун үйүбүз жакты, Лалафодон көрүп эле сразу эле жактырдык да. Жактырып анан барар менен эле ушул үйдү алабыз дедик. Ошентип мына Кеминдик болосузбу эми? Эми кеминдик болобуз буюрса. Ошол үйүңүздөр ак жолтоо болсун эжеке. Ошол эми негизги эле кооперативди өзүңүз айттыңыз, YouTube'дан көрдүк, келип жактырдык. Келечек кооперативдин келечеги кенен экен. Мен башынан эле ишенип турдум. Канча ортодо жана кээ бир кооперативдердин ыз учуусу болуп кетпедиби? Аларга дагы эч кандай эме болгон жокмун. Мен өзүм эле ишенип турдум. Анткени мен авторизациядан көрүп турдум. Өзүм очередин 1-2ден болсо да жылып атканын көрүп, ошого ишенип эле турдум. Кудайга шүгүр, ошо ишеним акталып, ушинтип үйлүү болуп отурабыз. Ошо эжеке, үйүңүз кут болсун. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Мынакей Эламан мырзага, Адилет мырзага, Замир мырзага, биздин сүйүнтүп, бизди сүйүнчү айтып турган айымга, жана көчө ысык күндө бизди эч нерседен эме кылбай барып документибизди бүтүрүп, ошо оформленияга барып берди. Ошо Жанарбек мырзага дагы, жана жалпы ушу жааматыңарга рахмат, ыраазычылык билдирем. Мен дагы айтат элем, ушу үйү жок азыркы жаштарга көбүнчө өзгөчө ушу жакшы мүмкүнчүлүк экен, келип очередке туруп үй алып алсаңар деп ойлойм да. Баарыңарга ушундай берет элем да, совет берет элем да. Ошо чоң рахмат. Жакшы эжеке, үй кут болсун. Суроо бергенди эч киши жеткиздирбеген жоксуз, баардыгына жооп берип. Эжеке, үйүңүз ак жолтоо үйлөрдөн болсун, мындан көптөгөн дагы мындан да көп үйлөр болсун, ошол жактан көбөйүп дагы. Ооба, буюрса. Бишкектен эми бир аз алыстаптырсыз, кайра эми Бишкекке жакындаңыз. Ооба, буюрса Бишкекке кайра ушу уулум кайра турам деп атат, экинчи үйлүү бололу, Бишкектен да алалы деген. Мындан ары дагы биздин кезекте турган мүчөлөрүбүзгө, анткени өзүңүз ошол жашоодо этап менен өттүңүз да, очереддин ачылган учуру, анан үй издеген учуруңуз, ошол азыркы бизде кезекте турган дагы адамдарга жана кезекте турам деген адамдарга өзүңүздүн сунушуңуз, оюңуз жана өзүңүздүн эме каалоо тилектериңизди айтып койсоңуз. Анан ушу келечек кооперативде турган мүчөлөргө баарына тең ыраазычылык билдирет элем да. Анткени ашар жолунда болуп калды да, булчу ашар жолунда болуп бири-бирибизге жардам берип үй алып атпайбызбы? Анан сиздерге да рахмат, мүчөлөр сабырдуулук менен күтүп, үйүңүздөрдү алып алыңыздар, кезегиңиздер келсе буюрса. Анан жазылам дегендерге дагы мен ушундай совет берет элем, жазылып, эч коркпостон сабырдуулук менен күтүп, үй алып алыңыздар деп айтат элем да. Ишенсе болот, аябай мен ишенем башынан эле, чындыгында эле келечекке ишенсе болот. Рахмат баарыңыздарга. Макул, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер да ошентип Кайргүл эжедей болуп
үйлүү болуңуздар, келип кооператив болбосо дагы башка бир жолдор менен үйлүү болуңуздар. Айтылгандай, ар бир адамдын үйү болгон болсо бул өзүнө гарантия. Ошо сиздер дагы үйлүү болуңуздар. Мындан ары дагы өзүбүздүн мүчөлөрүбүзгө кайрылуубуз бар. Кудай буйрса 30-июнь күнү Кыргыз драма театрда жалпы чогулуш өтөт. Ошол жактан дагы келечек кооперативинин алдыга койгон пландары боюнча бири-бирибиз менен талкуу жана сунуштар болот. Ошого дагы келип бериңиздер. Барыңыздар рахмат эжеке, үй кут болсун, ак жолтоо үйлөрдөн болсун.